Акыркы жылдары өкмөт тараптан дыйкандарга сууну жана жерди үнөмдүү пайдалануу менен көп киреше табуунун жолдору сунушталып келет. Бул багытта жергиликтүү бийликтерге күнөскана куруу жана тамчылатып сугаруу боюнча тапшырмалар да берилген. Мындай жол менен дыйканчылык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн айрым ишкерлер ара жолдо калып чыгымга учурашса, иштин көзү билгендери күнөскана тармагын өнүктүрүүнүн аракетинде. Мен 2010-жылы 10 сотик куруп пайдаланып көрдүм Теплицадан. Теплицаны сотиге 50 сотилга көтөрүлдү. 50 сотик кылып бүтүрүп азыр капельница менен сугарабыз бардык жерлерде. Мана көрүп турганыңардай мана хавызга толтуруп сууду дары мары шеттен айдалат. Через капельница бадыран помидорлорго. Ол капельница ар бир көчөткө жеткизип берет дары менен, бирдей суу менен дарыны бирдей жеткизип берет. Кадамжайдагы эң ири күнөскана катары эсептелген бул жерде бадыраң жана помидор өстүрүлөт. 7 жыл аралыгында күнөскананын аянтын 50 соттукка жеткирген Кахраман Сулайманов жергиликтүү тургундарды жумуш менен да камсыз кылган. Учурда 20 жумушчу күнөсканадагы өсүмдүктөрдү өстүрүүнү негизги кесиби катары өздөштүрүп, кылган жумуш үчүн ай сайын маян алышат. Айлыктап турабыз ай сайын. Ай сайын айлык акы алып турабыз. Бир күндө 8 сааттык жумуш менен камсыз болуп, бул аралыкта күнөсканадагы помидор жана бадыраңдарга кам көрүү негизги милдетибиз. Күн сайын жипке байлап, шире түшүп кетсе дарылап коебуз. Кызмат акыбызды убагында төлөп турат. Отойбуз, суу коюп турабыз, тагын отуп 3 күн болду, тагыдай барктарын алып, шамал жүрсүн деп тагыдай барктарын алдык. Жалбырактарын алып, шамал жүрсө жакшы болот. Эккенден кийин бир аптадан кийин жип байлайбыз. Андан кийин чабабыз. Утур өскөндө жипке чорап кетебиз. Жеке коргонунан эле кирешеден сырткарыда жумушчуларга акы төлөгөн ишкер, чет жактарда жумушчу мигрант болуп жүргөн мекендештерибизде өз өлкөсүндө жерге иштеп турмуш шартын оңдосо болот деген пикирде. Анткени анын тажрыйбасында 10 соттук жер аянтындагы күнөсканадан 200 000 сомдон ашуун акча тапса болот. Бардык адамда 30 сотик, эң кем 30 сотиктен чеги бар. Ошого 10 сотик күндөскана куруп, Кыргызстанда эле иштеп жашаса болот. Россияга барып кыйналып, оны чегиде, буну чегиде кыйналбай четте эле жашаса болот да. Bir жылда 10 сотиктен 200 000, 150 000, 200 000 топса болот. Четте өзү, 50 сотик кыла албаса 10 сотик менен жашаса болот четте. Баткендик дыйкандар күнөсканалардан помидор менен бадыраңды өстүрүү менен гана чектелбестен, цитрус өсүмдүктөрүнөн түшүм алгандары да бар. Алардын катарында Лелек районунун тургуну Камалидин Капаров 3 жыл мурда тиккен банан көчөтүнөн түшүм ала баштады. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.